Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жалпы жыйындын катышып аткан коноктор. Мен өзүм инициатива көтөрүп, пикиримди билдирип коеюн дедим. Майда чүйдө маселелерге токтолгонго убакыттын кажети жок деп ойлойм. Болгону бир маселени, кесибим юрист болгондугуна байланыштуу өлүм жазасы боюнча. Себеби бара-бара ушул оборот алып, бир маанилүү процедурага келет го деген пикирдемин да. Урматтуу коллегалар, мен азыр айта турган нерсе бул коомчулукта популярдуу эмес. Коомчулук мени колдобойт азыркы идеям үчүнчү. Бирок коомчулуктун кулагына укулуктуу, жагымдуу рейтинг топтой турган нерсени айткым келбейт. Менин пикиримде реалдуу чындыкка жооп бере турган, практикада дүйнөлүк тажрыйбада далилденген нерсени эртеңки күнү эгер ошондой мыйзам кабыл ала турган болуп калсак, сиздерге айтып коюуну туура көрдүм. Өлүм жазасынын кереги жок. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат, атылып кетет жана соттолуп кетет. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт. Бул ачуу чындык. Мүмкүн келечекте идеалдуу түрдө сот системасы болгондон кийин, тергөө органдары абсолюттук түрдө, кристалдуу түрдө таза болгондон кийин ойлонуштурсак болот. Дүйнөлүк тажрыйбада Бириккен Улуттар Уюму изилдөө жүргүзгөн 1996 жылы өлүм жазасы бар мамлекеттерде кылмыштуулуктардын саны азайдыбы? Жок, бүт эле жерде бирдей экен. Мисал катары Америка Кошмо Штаттарын алышкан. Сиздер билгендердей, айрым штаттарында өлүм жазасы бар, айрым штаттарында өлүм жазасы жок. Статистикасын көтөрүп караса, бардыгы бирдей, кылмыштуулук бүт эле жерде бирдей экен. Өлүм жазасынын артынан, урматтуу коллегалар, күнөөсү жок адамдар өлүп калышы мүмкүн. Тажрыйбада болгон 15 жашар бала Америка Кошмо Штаттарында, Джордж деген 9 жашар кызды зордукта өлтүрдү деп өлтүрүлгөн. Кийин убакыт өткөндөн кийин тергөө иштери аныктап чыкты. Көрсө кылмышкер таптакыр башка экен. Мына улуу агай эжекелер билесиздер, Союз доорунда Чикатило деген бир маньяк чыккан, жалпы Союзга дүңгүрөп. Канча деген жаш кыздарды зордук зомбулук менен зордуктап, өлтүрүп, көмүп, жыныстык органдарын кезип, жеп, мындайча айтканда бир Кудайдан жөө качкан шайтан шүмшүк болгон. Бүт Союзга аты даңгыраган. Кравченко деген бейгүнөө адам Чикатилонун айынан атылып өлтүрүлгөн. Себеби тергөө иштери туура эмес жүрүп калган. Далилдер туура эмес коюлган. Пыткалар болгон. Ошончу өлүм жазасы дегенде коомчулукка эптөөлүү укулуктуу деп эле эртеңки күнү башка бейгүнөө адамдардын дагы атылып кетишине биз себепкер болбошубуз керек.